Саламатсыңарбы балдар. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы кыргыз жана өзбек тилдеринде бирдей колдонулган сөздөр. Биз сүрөттөн эмнелерди көрүп турабыз? Ооба, асмандагы айды жана тоону көрүп турабыз. Балдар, ушул нерселер эки тилде бирдей мааниде колдонулат. Окшош тамгалар менен жазылат. Келгиле анда толук маалымат алалы. Биз көрүп турган сүрөттөрдө кышындагы дарактын аппак болуп кар болуп калганы, эки тоонун ортосуна мелмилдеп агып жаткан суу жана бизге түгөнгүс билим берген китеп, ошо менен бирге эле убакытты белгилеп туруучу саат балдар. Ушул сөздөрдүн бири-биринен кыбыштык гана өзгөчөлүгү болбосо, бирдей мааниде колдонулат. Мисалы, кыш, киш, дарак, дарак, тоо, тоо, суу, суу, китеп, китеп, саат, саат. Бул сөздөрдөн силер балдар кыргыз тилинин айрым бир сөздөрү кайсы тилге окшоштугун байкадыңар? Албетте, өзбек тилине окшоштугун байкадык. Эмесе, көңүл бурабыз. Кыргыз жана өзбек тилдеринин лексикасында бирдей мааниде колдонулган сөздөр көп. Тилдеги окшоштуктар эки элдин кылымдар бою жакын жашагандыгын билдирет. Лексикадагы окшоштук айрыкча кыргыз жана өзбек тилинин төл сөздөрүндө кезигет. Да, мындай тектештүүлөрдөгү окшош сөздөр орток лексика деп аталат. Айрым байкалган айырмачылыктар төмөнкүдөй себептерден пайда болгон. Өзбек тилинде ө, ү, ың, ы тыбыштарынын жоктугу. Өзбек тилиндеги тыбыштардын жасалышындагы артикуляциялык айырмачылык. Кыргыз тилиндеги к, г тыбыштары айтылышындагы айырмага карабай бир тамга менен белгилениши. Кыргыз жана өзбек тилинде айрым фонетикалык, морфологиялык, мыйзам ченемдүүлүктөргө дал келбестиги. Мыйзам ченемдүүлүктөр балдар үндөштүк, окшошу. Келгиле анда сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө көңүл буралы. Силер билип тургандай, жогорудагы сөздөрдү өзбек тилине которуп, салыштырып жана кайсы тыбыштардан айырма бергендигин аныктайбыз. Берилген сөздөр: тынчтык, тегирмен, нан, ай, азаттык, бакыт, бош, жууп, убакыт, мартаба, алака, кечирим, ирик, ыйман, тоо, чоң. Балдар, бул сөздөрдү өзбек тили менен кыргыз тилине салыштырып, айырмалап, тыбыштардын айырмачылыктарын табабыз. Дептерди ачып, калем сапты колго алып, жазабыз балдар. Сүйлөмдөгү көп жакиттин ордун толуктап,
Эки тилде бирдей колдонулган сөздөрдүн астын сызгыла. Бул жерде сыр болуп көрсөтүлбөгөн көп чекиттин ордуна мааниси жагынан туура келген сөздөрдү пайдаланабыз. Мисалы, адам баласынын жашоосу жалаң күрөш менен өтөт. Бул жерде балдар күрөш деген сөздү эки тилде бирдей колдонобуз. Тыбыштардын айырмачылыгы албетте эки тилде эки түрдө. Биздин окуучулардын арасынан 5 кыргыз тили боюнча катышып, алдыңкы ээлешти. Ар ким таман акы менен табат. Каныбектен келип, алым жолго чыгууга кам көрө баштады. Бөдөнүн жатагын көр да этине тарынба. Мынакей балдар. Сүйлөмдөрдү өз алдыңарча толуктап, менин өздүк баракчама жүктөгүлө. Немесе тапшырма бөлүгүңөрдү ачып, тапшырманы жазып алабыз. Төмөндөгү макалалардын маанисин эки тилде түшүндүрүп айтып беребиз. Ай түндө керек, акыл күндө керек. Көзүң ооруса колуңу тый, кардың ооруса тамагыңды тый. Ар иштин устасы бар, ар устанын устаты бар. Ашык дөөлөт баш жарбайт, кыздуу үйдө кыл жатпайт. Эмесе балдар, ушул макалдын ар бир чечмелениши бизге адамдык улуулукка, бийиктикке жеткирери анык. Андыктан биз макалдар менен тарбияланалык. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.